Ош шаарында эркек киши 18 жаштагы кызды уурдап зордуктады, сот аны кое берди. Үй камагындагы адам 18 жаштагы кызды уурдап зордуктаган. Бул тууралуу 24K агенттигине Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Анын айтымында 9-июнда Ош шаарынын тургуну 29 жаштагы Т.Д. 2003-жылы туулган кызды уурдап зордуктаган. Ийимдин билдиришинче, июнь айынын башынан өмөт бөлүмүнө бир кыз чалып, анын Кызылкая шаарында досун белгисиз жигит уурдап кеткен айткан. Ал аны Ош шаарына алып келген, андан кийин кыз табылды. Уурдага шектүү кармалган. Аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин адамды уурдоо беренеси боюнча катталган. Ош шаардык сотундагы шектүү үй камагына чыгарылды. Ушул эле кыз 9-июнда милицияга арыз менен кайрылган. Ал ТДны күч колдонуп алып кеткен. Аны Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бирине алып келип, сабап зордуктаган дешти коопсуздук кызматкерлери. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Соттун чечими менен ал адам 1 айга камакка алынды. Ошол эле учурда буга чейин кыздын ата-энеси дагы кызын ТДнын зордуктагандыгы боюнча кайрылышкандыгы белгиленди. Андан кийин иш жабылган.